Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, Баткен облустук прокуратурасы тарабынан баасы 19 миллион 200 миң сомдук 10 гектар жер тилкеси Карабак айыл өкмөтүнүн балансына кайтарылды. Текшерүүнүн жүрүшүндө аталган айыл өкмөтүнүн 2006 жылдын 16 октябрындагы жер мыйзамынын талаптарын бузуу менен кабыл алынган токтомдун негизинде 10 гектар жер тилкеси мыйзамсыз берилгендиги аныкталган. Мыйзамсыз жеке менчикке берилген жер тилкени кайтаруу максатында прокурордук акт жазылып, жогорудагы токтом жокко чыгарылып, жер тилке муниципалдык менчикке кабыл алынды. 23 июндан баштап Бишкек шаарынан Кувейтке жаңы аба каттам ачылат деп билдирет Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматы. Белгилүү болгондой, Кувейт Бишкек Кувейт аба каттамы боюнча Кувейттин Жазира Airways компаниясынын учактары каттайт. Каттамдар жумасына 2 жолу шаршемби жана жекшемби күндөрү жүргүзүлөт. Тергөө иштеринин кызыкчылыгы үчүн Орхан Инандыны издөө боюнча ыкчам тергөө иштери азырынча ачыкталбайт. Учурда өлкөнүн бардык аймагында Орхан Инандыны издөө боюнча тергөө иш-чаралары тынымсыз уланып жатат. Ички иштер министринин тапшырмасы боюнча дайынсыз жоголгон Орхан Инандынын кайда жүргөндүгүн аныктоо боюнча издөө жана иликтөө иш-чаралары жүрүүдө деп бүгүн Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Бишкектеги кафе, ресторан, кинотеатр, балдар аянттары жарым-жартылай иштөө режимине өтөт. Мындай чечим кечээ мэриянын жыйынында кабыл алганын вице-мэр Виктория Мазгачева билдирди. Жарым-жартылай иштөө режими саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаевдин Кыргызстанда коронавирустун 3-чү толкуну башталды деген билдирүүсүнөн кийин кабыл алынган. Статистикага таянсак, акыркы 2 жумада вирустан 100гө чукул киши каза болгон. Бишкек жана Ош шаарлары кызыл зонага киргизилген. Бишкек шаардык мэриясынын санитардык эпидемиологиялык инспекциясы коомдук тамактануучу жайлардын, кафе-ресторандардын санитардык нормаларын сактоо боюнча рейдтерди өткөрүп, тойду эрежелерди сактабай өткөргөндөргө 3000 сом өлчөмүндө айып пул сала баштады. Санитардык эпидемиологиялык инспекция кечээ Акунбаев жана Каралаев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан The Most ресторанына 3000 сом айып пул салды. Ресторанда коноктор жана ресторандын кызматкерлери санитардык талаптарды сактаган эмес. 16 июнга караган суткада өлкөдө дагы 647 кишиден вирус аныкталды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлиги билдирди. COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 2, Жалал-Абад облусунда 2, Ош шаарында 1, Ош облусунда 1, Чүй облусунда 1 бейтап каза болду.